Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Жапаров Садыр Нуркожаевич, мына кылып аткан ишиңиздерден Алла разы болсун, ишиңиздерге ийгилик. Аллах Таала ар качан кырсык балалардан өзү сактасын. Ал эми бизде ушундай коррупционерлер өтө көп. Мына биздин мамлекетибиздечи өрүп кеткен го, өрүп. Ушум эле болбой кеткен го. Мына мамлекеттик кызматкерлер кызматка отургандан баштап, куйругуну креслого койгондон баштап элди кызыктырбайт да, кайсы ишти кылып атканы менен иши жок. Бүт баары өзүгө жыйнамай. Мына Камчыбек Кыдыршаевич өзү айтып атат. Байлык жыйнаш модадан калды. Эл үчүн иштегиле, эл үчүн кызмат кылгыла деп. Азыр бизде акыйкаттан ушундай дөпарастар бар. Бүткүчө президент срогу бүтүп кетип атат. Сен түшүнөсүңбү ошону? Сен бир жолду бүткүчө президенттин 5-6 жылдык срогу бүтүп кетип атат. А сен дагы деле бүтө элексиң. Негизи камабаш керек, Камчыбек Кыдыршаевич. Камабаш керек буларды, иштетиш керек. Өзүнө кетмен лопаталарды карматып иштетиш керек. Ал жакта жаткызбаш керек буларды. Алар ал жакта кайф кылып жатышат. Аларды иштетиш керек. Өзүңүз айткандай, ошол жол боюна раскладушканы салып алып, ошол жерде жаткызыш керек. Эми элдин казынасына, мамлекеттин казынасына уурулук кылган адам булар оңбойт. Эмнеге дегенде алар жаратылышы уурулук менен жаралган. Ошондуктан мынакей Атазов айтат, кече жакында мына видеосун карап отурсак айтып атат. Коррупция гүлдөбөй эмне болуп атат Кыргызстанда? Бир Бишкектин мэринин 127 үйү бар экен. Коррупция менен күрөшкөн орган эмне кылып күрөшүп атат алар? Гүлдөп атат да. Эми ошону 127 адамга бөлүп берсе болобу эле? Менде деле үй жок мына. Участок ала албай жүрөм. Участок алайын десең, мына асмандын башы. Анан ушундайлар алып кетип атпайбы? Жолдун акчасыны, курулуш жетекчилерини көзөмөлдөбөсөңүздөр болбой калды. Ал жерде курулушта иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары аларга көңүл бурулбайт. Страховка жок аларда. Кийим, кече деген алып беришпейт буларчы. Мына асфальт сервистин, мына Бишкек асфальт сервистин дагы ошондой жетекчиси ошондой. Мына эч кандай көңүл бурбайт эме жумушчуларга. Ошол боюнча дагы өзүңүз көзөмөл жүргүзбөсөңүз аш малтайы чыга баштады.